Салам достор, туугандар, кандайсыздар? Бүгүн сайттан билет алганды көрсөтөм. Кантип билет алат? Көбүсү Aviasales деген бар, ошонан көрөбүз го. Азыр Москвадан Бишкекке көрүш керек. Aviasalesке киргенде мындай меню чыгат, шторка. Бул жерге Москва деп жазасыздар. Каяктан кетесиз? Бул жака Бишкек. Каяка барасыз? И датаны баш керек, кайсы күнгө учасыз. Мынакей датаны ачканда бул жакта баалар чыгат, кайсы күндөргө эң арзанды көрсөтөт. Бул жакта бааны бизге азыр 18-ге керек. 18-ин басабыз. Мынакей 18-ини Москва, Бишкек 18-ини датасын ачканда мына баалар 5870, 5986 моолар бүт. Бул жерде башка баа, бирок официальный сайтка киргенде совсем башка баадан. Ошого азыр 5896 дегенди өзүнүн сайтынан көрөбүз. Бул компания Уральские авиалинии компаниясы экен. Мынакей. Бул жерде багаж бар, 23 кг багаж бир адамга. И подробнее бассаңыз дагы мындай неме чыгат. Мынакей. Ручной кладь 5 кг, багаж 23 кг деп турат. Бул жерде рейстин номери, канча саат учат и аэробус, кандай самолет менен учасыз, ошол жөнүндө маалымат. И бул жактан кайсы аэропорттон саат канчада, кайсы аэропортко канчада түшөсүз, бул жакта жазылып турат. Биз азыр өзүнүн официальный сайтыга кирип көрөлү. Ушундай баа бекен, же башка экен. Мына Google'га Уральские авиалинии деп жазганда мындай официальный сайты чыгат. Мынакей. Уральские авиалинии. Ушуну басабыз, ичине кириш керек. Мынакей киргенде мындай дагы бир анкета толтуруш керек. Москва, Бишкек. Уже бул официальный сайты да, Уральские линии. Москва, Бишкек и датасын жазыш керек азыр. Мынакей Москва, Бишкек 18 январь деп издедим. Көрдүңүздөр, бул жерде уже башка баа 6014 сом дейт. Мынакей 6014 сом. Көрдүңүздөрбү? Ошол эле билет. Бул өзүнүн сайтында. Эмнеге өзүнүн сайтынан алыш керек айтайынбы, туугандар? Эгерде сиздин рейсиңиз отмена болуп калса, компания тараптан погода, аба-ырайы начарлап, рейс отмена болуп калса, компания башка датага же ошол күнгө билет алып бере алат. Ошол күнгө билетти жылдырып алып бере алат да кайра. Эгер сиз Aviasales'тен прямой алсаңыз, анда сиздин билетиңизди эч кандай бул компаниялар карап бербейт. Алар себеби ортомчу. Ошондуктан только официальный сайттарынан алганыңыздар жакшы. Билетти алыш үчүн дагы далени басабыз азыр бул жактан. Мындан кийин бул жерде баш керек, могу көктү басып продолжить. Продолжитти баскандан кийин бул жерде контактный номер, электронный поштаңыз жазасыз. Электронный поштага билет керек. Билетиңиз келет, электронный билет. Азыр толтурайын, анан кийин тартам. Мынакей телефон номер менен email поштаны жаздык, электронный поштаны. И бул жакта галочка коюш керек. Я согласен деп. И бул жака уже паспортный данныйды толтурабыз. Азыр толтурайын, андагы тартам. Мынакей данныйны, фамилия, атыны, почта. Белгилей кетсем, аты жөнү полный латын тилинде, англис тилинде толтуруш керек, орус тилинде толтурулбайт. Бул жакта полду белгилеш керек, мужской или женский. Мужской, дата рождения, гражданство Кыргызстан. И бул жерде бассаңыздар, мынакей паспорт, загранпаспорт или иной документ дейт. Паспорту баш керек и паспорттун айдисини жазыш керек. Или АН деп чыгат. Ошондой дальше баса беребиз. Продолжитти басабыз толтургандан кийин. Аларды толтургандан кийин далени басып, и далени басканда мындай сайтка өтөт. И текшеребиз. Маршрут Москвадан Бишкекке, Домодедово, дата
рейс Бишкекке канчада түшөт, аты жөнүңүз, телефон номериңиз, email поштаңыз, туулган жылыңыз, ID паспорт тууралуу. Бул жакта айтылган 23 кг багаж, 5 кг мучной. Питание на борту сэндвичтеги тамак ашы бар экен. Бул жакта мынакей стоимость оплате 6284 сом дейт. Бул жерде галочканы басып, перейти к оплате деп төлөмгө өтөбүз. Перейти к оплате дегенден ушундай чыгат. Заказыңыздын номери, баасы, жарым саат брон болот, билетиңиз. Бул жака карта номерлерди толтуруш керек. Оплатить бассаңыз, автоматтык түрдө билетиңиз алынып, электрондук поштага жиберилет. Биз билетти алдык. Алгандан кийин мына электрондук поштага өтүш керек. Gmail.га өтөбүз. Көрүңүздөр, мынакей билет келди. Электрондук түрдө антип киресиз. Ваш электронный билет. Москвадан Бишкекке 18-не, мынакей саатынчада өтөт. Жол. Бул жакта дальше сааты, рейс, канчада экен, пассажир. Ушундай эле алынат. Эгер видео сизге жаккан болсо, лайк басып коюңуз. Комментарийге обязательно жазыңыз. Саламатта калыңыздар.